саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Алтынай Субанбекова. Учурда Кыргыз-Түрк Манас университетинин инженерия факультетинин химия инженериясы бөлүмүндө аяктоо курсундамын. Өзүм жерим Таластан болом. Үй бүлөдө 6 бир тууганбыз жана эң кичүүсүмүн. Алгачкы мектепти Талаш шаарындагы Анарбек Солтонов атындагы орто мектебинде баштагам. Бирок ал жакта 3-класска чейин окуп, андан соң Бишкектеги Жалил Садыков атындагы номер 84 орто мектепте улаттым. Окуу учурунда жакшы жетишкендиктерге жеттим. Андан тышкары бул алтын бүтүрүүчү аталдым. Бирок биздин бүтүрүү учуру бул пандемияга туура келип калган. Ошондуктан биздин бүтүрүү аз эми болбой, жана Манаска тапшыруу дагы өзгөчө, Манас үчүн дагы өзгөчө форматта болсо керек. Себеби дегенде буга чейин баардыгы тең ушул жалпы тестилөө менен гана өтпөсө, ички тестилөө менен өтүш эмеспи. Биз ушу жалпы тестилөө менен өттүк. Алгач Манаска тапшырууда Манас тууралуу мурунку тааныштардан же болбосо мугалим эжекелерден укканбыз. Бирок азыркы деңгээлде Манас тууралуу маалыматтар көп жок болчу, мындай популярдуулукка жете элек болчу. Андан тышкары ошол Манас тууралуу эң жакшы мындай ой пикирлерди алдым. Жана тапшыруу учурунда эки университеттин арасында тандоого туура келди. Анан эң алгач барып көрүүнү чечтим. Анан Манас университетке келгенде, бул жалдагы ошо кампусубузга келгенде өзүнүн өзгөчө атмосферасы, бул жакта иштеген кызматкерлердин мамилеси ушунчалык жакты. Мен көрүп алып, мен ушул жакка тапшырам, мен ушул жакта окуйм деп. Андан тышкары бул бөлүм тууралуу ошол өзүмдүн кесибимде ошол химия инженериясы, инженер-технолог деп аталат экен. Бул ошол кесип тууралуу буга чейин көбүрөөк маалыматым болбосо дагы, окуу процесси учурунда өзүмдүн кесибимди ушунчалык сүйдүм, жакшы тааныдым. Андан тышкары ушул окууда сен оку, биз мүмкүнчүлүктөрдүн баарын түзүп беребиз дейт да. Андан тышкары ошол окуу учурунда эң эле алгач ошол даярдоо курсунда болгондо биз Манастын таланттар аттуу иш-чара өткөргөнбүз. Ал жерде бий тобунун атайын ошо жетектеп, ошол бөлүмдө иштегем. Андан соң биздин өзүбүздүн Кем Клаб аттуу студенттик клубубуз бар. Ал клубтун ошол президенттин орун басары болуп дагы иштедим. Андан тышкары ошол азыркы караганда ошо 2,5 жыл болот экен. Биздин ошол Манаста Кавказ бийи бар. Кавказ бийинде биздин ошол жетекчилерибиз, биздин Манастын университетинин ошол студенттери, алардын студент болсо дагы өздөрүнүн профессионалдуулугу биздин ошол Манастын бийлери аттуу чоң иш-чара болду. Ошондо көрсөтө алдык деп айта алам толук түрдө. Биз ал кезде ошол 3 түрлүү бий менен чыктык. 3-курсубузда Айчүрөк Мажитова биздин тамак аш бөлүмүнүн доцент доктор эжебиз бар. Ал эжебиздин салымынын артынан биз ушул Японияны бир жумалык саякаттап барып келдик. Ал жердеги Кумамото университетин барып, илимий изилдөө кылып, ошол жактын баарын көрүп, илимий программа, ошол студент алмашуу программасы болчу, Sakura Science Exchange Program деген. Ал жакта дагы көрүп келүү мүмкүнчүлүктөрү болду. Биздин бөлүм тууралуу айтсак, бул Кыргызстандагы бардык жайгашкан өндүрүштөрдүн баарына практика өтүп келүү, тажрыйба алмашуу бизге ошол Манас атайын университетибиз түзүп берет. Аларга санай кетсек, мисалга алсак, ушул Coca-Cola Бишкек Bottlers компаниясы, Биовид фармацевтикалык компаниялары, ошондой эле Карабалтадагы Азия ичиндеги эң чоң лаборатория, Алекс Шарт лабораторияларына чейин барып, ошол практика жүзүндө иш тажрыйба өтүп келдим. Колдоо көрсөткөн, ушундай жетишкендиктерге салым кошкон менин ата-энеме терең ыраазычылык билдирим келет. Себеби дегенде студенттин окуу учурунда дагы көптөгөн кыйынчылыктарга туш болот. Ошолорду ар дайым колдоп, жанында жүргөндөрү үчүн терең ыраазычылык билдирим келет. Андан тышкары ушул университетибиздин бөлүм ичиндеги бөлүм мугалимдерине, жалпы ушул мугалим жамааттарына терең ыраазычылык билдирим келет. Алардын кеңештери, берген мотивациялары мени ар дайым алдыга сүрөп турду. Манас жөн гана окуу жай эмес, мага канат байлаган, мага келечекке даңгыр жол ачып берген, көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берген окуу жай деп айта аламын. Манастын артынан мен жакшы чөйрөгө туш болдум. Мыкты кесиптин ээси болуп, азыр алдыга умтулуп чыгып жатам. Мындан дагы ушул окуу жайым үчүн ушундай дайыма сыймыктанып айта тургандай болуп, ар дайым ушул мыкты студенттерди, мыкты кесиптин ээлерин чыгара берсин деп, жана да алдыга ушул дүйнөлүк рейтингтерде алдыңкы орунда чыга беришине тилектешмин.